Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, кутмандуу күнүңүздөр менен парламент радиосунда күнүн тартибинде программасы. Бүгүн күнгө шейшемби жогорку кеңеште комитеттер иш алып барышты. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитет караган маселелердин ичинде камсыздандыруу негиздерине тиешелүү болгон, тактай келгенде лицензиялык уруксат берүү тутумдары жөнүндөгү маселеде турак жайларды камсыздандыруу маселеси каралды. Бул багытта маалымат алуу үчүн студияга чакырып жаткан мейманыбыз жогорку кеңеш депутаты Гүлшаркан Култаева, транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасынын орун басары. Саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Элдин жашоосуна керектүү болгон бир катар мыйзам долбоорлор каралды. Анын ичинен коомчулукта көбүрөөк кызыгууну арттырган ушул турак жайларды камсыздоо, унаа, транспорт каражаттарына тиешелүү болгон маселелер дагы бирге кетти окшойт. Кайсынысы кабыл алынып, кайсынысы колдоо таба албай калды, сизден угалы? Бүгүнкү биздин транспорт, архитектуралык жана коммуникациялар комитетинде бир канча мыйзам долбоорлорду каралды. Анын ичинде мына ушул мамлекеттик камсыздандыруу боюнча, деги эле ушул камсыздандыруу боюнча мыйзам долбоору бир пакеттен каралды. Анын максаты эми бул жакта жарандарды, турак жайды милдеттүү түрдө камсыздандыруу болуп саналат. Андан башка түрлөрү дагы ыктыярдуу камсыздандыруу. Деги эле бул ушул мыйзам долбооруна ислам принцибинде камсыздандыруу жана башка лицензиялык уруксат тутумуна дагы көптөгөн өзгөртүүлөр кирип атканы сунушталды. Эми ошол эле мезгилде мен өзүмдүн бул мыйзам долбооруна боюнча көз карашымды, сунушумду айтып келдим. Менин сунушум бул бүгүнкү күндө болду. Бул негизи турак жайды өзгөчө кырдаалдардан, өрт кырсыгынан, селден жана башкадан камсыздоо боюнча милдеттүү түрдө кылыш керек деген таризде мындай саясат жүрүп атат да. Эми негизи камсыздандыруу бул ар бир жаранга керек. Аны камсыздандырса, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыркы мезгилде абдан табигый кырсыктар көп катталып, анын аркасында канча деген жарандарыбыз мындай жапа чегип, үй жайсыз калып атат. Ошол мезгилде бул камсыздандыруу сөзсүз керек да. Ошол эле багытта мен өзүмдүн сунушумду бердим. Бирок бул сунуш боюнча дагы биз иштеп чыгышыбыз керек. Анткени булар буну милдеттүү эмес, муну ыктыярдуу деп айтып атышат. Азыркы мыйзам долбоордун баяндамачылары, мен айтканым бул бүгүнкү күндө мамлекеттик каттоодон өткөн мына жеке менчик ээлери айрым учурларда юридикалык тобокелдиктерди дагы көрүп атышат да, башынан кечирип атышат. Бул юридикалык тобокелдиктерге эмнелер кирет? Булар мисалы баардык юридикалык жактан документи бар, мамлекеттик каттоодон өткөн же ошол документтери колунда бар болуп туруп, кийинчерээк мисалы ошол мезгилде документти алып атканда мурда кеткен катачылыктар же болбосо жергиликтүү бийликтердин токтомдорунун бузуу фактылары аныкталып, же болбосо ал жакта бир алдамчылык келип, мисалы ошол эле бирөөдөн сатып алган болсо башка бирөөгө да сатып берип жанагындай ошондой көп катталып атпайбы? Эми негизинен өзүнүн турак жайына же бир жер тилкесине болгон мындай талаш тартыштар, чек арасын аныктоо мезгилинде туура эмес болуп калды деп деги эле ушул турак жай ээси мына ушул мезгилде дагы абдан көп жапа чегип атышат. Анан бул мезгилде мына сотко катташып, өздөрүнүн баягы үй ээси экендигин тастыкташ үчүн дагы абдан көп процесстерди өткөрүп атат да. Мына ушул мезгилде дагы камсыздандыруу компаниялары мына юридикалык жактардан дагы биздин жарандарга бир мындай кепкеңеш жардам, кепкеңеш бериш керек деп мындай өзүмдүн сунушумду бердим. Бирок бул милдеттүү түрдө камсыздандырууга кирбейт, муну деген ыктыярдуу кылса болот дегенди айтышты. Бирок ошол эле мезгилде мен ошону дагы суроону берейин деп атам. Анткени чындыгында бизде абдан мындай юридикалык жактан муктаж консультацияга керек болгон биздин жарандарыбыз абдан көп. Ошондуктан мына үйлөрдү салып, алар эмишинет да салып, мына канча компаниялар куруп
койгон үйдө деле кандай проблемалар чыгып, ошол эле токтомдор кийин жокко чыгып, же бир мындай эч жактан бир корголбой калып атат. Сотко барганда деле мына ал жакта дагы баягы канчалык мындай булардын неметкени кайрылганы, эгер сотко барып өзүңдүн арызың муңду айтайын дегенде да ал жакта дагы бир мамлекеттик поштана төлөш керек болот. Ошол жактан дагы абдан көп кыйынчылыктарды көрүп атат. Ошон үчүн айттым, эми ошол страховка кылып койсо, юридикалык жактан акчасын төлөп койсо, ошол адам жок дегенде ошо соттук процесстерге катышадан алдан абдан жакшы кеп кеңештерди алган, адвокаттарды алып бергенде ошо страховой компания кепилдик кылып берсе деген бир сунушумду айттым. Эми муну экинчи окууда дагы карап көрөбүз. Андан сырткары мына ушул бизде бүгүн бир мыйзам долбоору четке кагылды. Бул жанагы транспорт каражаттарынын кыймылдарынын атайын видео регистраторлорду милдеттүү түрдө орнотуу боюнча. Бул биздин комитеттин жыйынынан колдоо тапкан жок. Комитеттин мүчөлөрүнөн анткени деген бул бир жагынан биздин мындай жарандарга ашыкча бул салыктык эмес төлөмдөр болуп калат. Анткени ансы деле жарандар автотранспорттун каттоодон өткөндө көптөгөн мамлекеттик төлөмдөрдү төлөшөт, техникалык кароолордон өтөт. Андан сырткары бул эми коопсуздук үчүн деп мындай айтып атышат, бирок коопсуздукту жалпы мамлекеттик коопсуздук, коопсуз шаар, коопсуз айыл, коопсуз жол, мына ушуларды иштеп чыгыш керек. Ар бир адамдын, ар бир жарандын чөнтөгүнөн акча төлөнүп, ошону өзүң орнотуп, коопсуздукту видео регистраторго тартып, ошону сен бизге кылып алып бер деп мындай талап кылганы бул туура эмес көрүнүш. Ошондуктан бул нерсе, бул мыйзам долбоору мындай колдоо тапкан жок. Андан сырткары бул мыйзам долбоорунда мындай неме бар экен да, бөлүкчү. Бул боюнча мен өтө ушуга мен мындай таң калдым. Бир жагынан түшүнгөн да жокмун. Транспорт каражаттарынын кыймылынын процессин белгилөөчү жазуучу приборлорго, ошо видео регистраторлорго талаптар Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан белгиленет. Бул кантип белгиленет? Анда кандай талаптар видео регистраторлорго? Бизде жана сертификация, стандартизация деп коет да. Ушул видео регистратор телефондорго дагы бере берет да биздечи. Же биздин бир Кыргызстанда же бир ошондой лабораториялар болбосо, же бир производство болбосо, ошону иштеп чыгара турган. Кантип ошо талаптарды, видео регистратордун кандай иштеп атканын, анын белгилүү бир деңгээлде ошо иштеп тартып атабы, ичинде ошо негизи эле ошол качество, сапатын кантип министрлер кабинети аныктайт. Бул бир мындай ачыкча эле адамдарга, мындай жарандарга бир талаптарбы деп ойлойм да. Анткени бул буну айткан менен буну ишке ашырыш жана ошонун качество, сапатын тартуу, тарпадуу, аны көзөмөлдөө, бул ашыкча бир мындай контроль, көзөмөлдөө болуп алып келет да. Анткени токтотуп алып эле машинаны сен мына милдеттүү түрдө, эгерде биз муну киргизип койсок, сен деген видео регистраторуң жок же болбосо иштебейт экен, буга талапка жооп бербейт экен. Лицензиялык талаптарда сөзсүз түрдө анын тажрыйбасы эске алынып, ден соолугу эске алынып, анан ошол каттай турган маршруттары эске алынып, бир мындай жөнгө салына турган болду. Ошол мыйзамды биз колдоп бердик. Мисалы, ошол эле талкуу жүрүшүндө айтылгандай, такси кызматын пайдалангандардын эсеби деле бир топ. Эгер аларга жанагындай видео байкоо жүргүзүүчү система орнотулса, анда бюджетке деле жакшы эле каражат түшөт окшойт деген сөздөр болду да. Баш аягы бир 50 000 тегерегинде дедиби? Эми ооба, ал жакта мындай да, азыр биз адам баласы негизи бул дайым жүрүп турабыз да. Кыймылда, ар дайым кыймылдабыз. Бул биз жакта деле эмес, шаарда деле эмес, айылда деле бир айылдан бир дайым кыймылда. Негизинен бул кыймылды жөнгө салып, канча жүргүнчү кайсыл жакка каттап атат, мына ошолордун
эсебин жүргүзсөчү бул бюджетке көп эле акча түшөт да негизичи. Анын үчүн автобекеттер мына биздин немеде өнүккөн мамлекеттери карасаңыз абдан жүргүнчүлөр автобекеттер аркылуу эле жүрөт. Эми ал жакта абдан баардыгы жакшы, мындай жолго коюлган поездар бар, автобустар, башкалар дегенде. Бирок бизде азыр эми жүргүнчүлөр мына такси кызматы аркылуу эле барып атат да. Башка бизде автобустар деле мындан өзүбүздүн мындай жаратылышыбызга да караганда деле мындай географически өзүбүздүн немеге караганда көбүнчө мындай такси кызматтары кызмат кылып атат. Эгер аны жөнгө салынса, таксисттердин өзүнө эле жакшы болот да. Анткени ал патент алат, патент страховка төлөйт. Эртең пенсияга чыкканда ошо кылган ишине эртең пенсиясына кошулат да. Ошондуктан бул жөнгө салынганы мен ойлойм жакшы эле көрүнүш деп. Рахмат, анда атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Урматтуу радиочулар, Парламент радиосу күнүн тартибинде программасында бул жолку транспорт комитети караган маселелерди тааныштырды. Ал багытта маалымат берип, Жогорку Кеңеш депутаты, транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасынын орун басары депутат Гүлшаркан Култаева болду. Рахмат сизерге.